Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Ару Эмилбекова, Каракулжа районунун тургуну болом. Маалымат жыйын берүүмдүн максаты Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевичке кайрылуу жасоо максатында отурам. Максатым ошол 2021 жылдан бери Кыргызстандын ошол ички иштер башкармалыгынан, прокуратурадан, ошол органдардан бир чындык таппай, кайрылып эч жерден бир кандай десем, жыйынтык чыкпагандыктан дагы да кайрылууну туура көрүп отурам. 2021 жылы үй бүлөлүк зомбулуктун айынан биз жолдош менен 2 жолго түшкөнбүз. Сот процесстери жүрдү. Балдарымды 2024 жылды жогорку соттун чечими менен 4 бала азыркы учурда атасынын карамагында жашап келет. Ошондой эле 2024 жылдан бери эч бир телеканалга деле, бир прессаларга деле чыгууну туура көргөн жокмун. Анткени дегени 24кө чейин 3 жыл аралыгында эч жерден бир чындык тапкан эмесмин. Эми ошол азыр айтып аткан органдардан кандай жагдайларда бир мындай кандай десем жооп ала албай жатам. 2021 жылдан бери сот процесстери учурунда деле кандайдыр бир жерлерге, бир органдарга кайрылганда эч кандай бир жооп ала албай келгем да. Эмне себептен балдар атасынын карамагына өттү? Ошол убакытта мен ошол үйүмдүн жоктугума байланыштуу, эч бир жерде бир туруктуу жумушуң жок деген максатта балдарым атасынын карамагына өткөн. 2021 жылы биз экөөбүз 2 ажырым жолго түшкөндөн баштап эле менин эч кандай бир уруксатсыз эле, соттун катышуусуз эле атасы тарабынан алиментке берилген. 2021 жылдан бери ошол как милдетим катары азыркы учурда могул жерде далил катары кагаздарым да бар, соттун эмесине жок, могул чечимдер эмес, төлөнүп келген алименттен азыркы учурда эч кандай карызым жок. Эми мен айтайын дегеним, азыркы чыгуумдун максаты балдарымдын алдында милдетим катары алиментимди төлөп, өзүмдүн жашоом менен эч жерден бир чындык таппагандан кийин өзүмдүн жашоом менен жашайын деп чечкем. Ошол эле убакытта балдарымды энесинен тартып алуу үчүн ар кандай бир жалаларга барды, каматканга чейин аракет кылды. Эми ал маселелердин баары артта калды. Азыркы учурда эң көйгөйлүү маселем эми болсо бир туугандарыма тынчтык бербей жатат. Азыркы учурда өзүмдүн мен эмеде үй бүлөдө жалгыз эле кызмын, апамдан башка эч кимим жок. Эми ошол адамга дагы азыр Россия жергесинде международный розыскага берип, дагы эми апамдын үстүнөн жалаларды кылып, бул жактан экспертиза заключенияларын даярдатып алган, немелер бар, соттун чечимдери менен международный розыскага берип, азыр апам Россия жергесинде кайра ошол ички иштер башкармалыгы тарабынан кармалып, 2-3 суткалап камалып, бул жактан келген, барган приказдын негизинде кармалып атат. Бирок мамам гражданин России болгондугуна байланыштуу азыркы учурда Кыргызстанга өткөрбөй эле. Ал ситуация мындай болгон. 2023 жылы эми как эне катары сот процесстери жүрүп аткандыгына байланыштуу балдарымды эч кандай көрө алган жокмун. 2 кызым мектеп курагында, мектепке барат. Ошолорду көргөнү барганбыз. Ал убакта ошол мамам 1 айга Кыргызстан жергесине эмгек өргөсүнө келген, мындайча кыргыз тилинде түшүндүргөндө. Ошол маалда ортодо ошол кыздарымды көргөнү барганда көрсөтпөйбүз деп кайын журтум тарабынан конфликт чыгып кетет. Ал убакта ошол бала талашуу убагында мени уртокмокко алышып, кабыргам сынган. Бул жерде бүт экспертизанын заключениялары бар. Башман сотрясение алып Ош шаардык ооруканасында 15 күнгө жакын дарыланганмын. Бирок ошол
больницада жаткан убагымда Жалал Абад шаарынын экспертизасы эч кандай бир Жалал Абад шаарынын ички иштер башкармалыгынан деле мен арыз менен кайрылганбыз. Апам кайрылган арыз менен, ушинтип кызымды сабап салды, балдарын көрсөтпөй атат деген арыздын негизинде эч кандай бир дагы бир милиция келип кабар алган жок. Бирок өзүм больницадан чыккандан кийин барып ошол арыздын жообун көрөйлү десек, эч кандай бездействие, ишимди кыскартып, денесинен эч кандай жаракат алган жок деп, бул кандай каяктан заключение алышканын билбейм. Жалал Абад шаардык экспертизасы заключениянын негизинде ишти кыскартып, ишти жаап коюшкан. А мен бул жактан история болезнинди алып барып, мен Жалал Абад шаарына ишенбөөчүлүк келтирем деп, ошонун негизинде республиканский экспертизанын заключениясы бар бул жерде. Ошол эле Жалал Абад шаарынын экспертизасы эч кандай денесинде жаракат жок деген экспертизаны, бул эми республиканский экспертиза 9-чу кабыргасында сынган, башынан мозговой травма алган, ошонун негизинде ушундай бир жаракаттарды алган. Бунун негизинде мени тяжкий преступление менен иш козгош керек деген жыйынтыкты берген. Бирок 2023-төн бери мына 3 жыл аралык өтүп атат. Анын бир тууган, ошол мурдагы жолдошумдун бир тууган иниси Эртабылды Раматилаев ушул ишке барган, кабыргамды сындырган, башымды сотрясение кылган. Бирок заключениялардын экспертизанын заключениясы турса дагы эч кандай ал адамга чара көрүлгөн эмес. Экинчи жагдайда айта кете турган болсом, ошол эле учурда балам жанына жолобогон, 3-4 жылдап небересин көрбөгөн мамамды ошол случайдан улам. Мен эми кабыргамсын больницада жатсам, булар ошол кайрадан мен үстүмөн түшүп, апасы келип небересин сабап кетти деген негизде мамамдын үстүнөн арыз жазылган да. Бирок мен ошентип кабыргам сынып, оор акыбалда башыман сотрясение алып жаткан иш каралбай эле, ошол мындай жалган жала менен ошо тишин сындырды, бет башын көгөртүп таштады, бүт баарын денесин көгала кылып, ордунан тура албай турган кылып, тайнеси келип сабап кетти деген негиз менен. Бирок негедир алардын эч кандай бир далили жок эле экспертизанын заключениясы менен, даже соттун чечими да чыгып, ого иш да козголот, соттун да чечими чыгат, международный розыскага чейин бере алат да. Эми байгыл колунан келген адамдар, акчасы бар адамдар, бир үстүндө бир ишенген, таянган адамдар бар болсо, бардык нерсени кылсаң болот экен да. Сен мисалы эгер акчаң жок болсо, же бир чоң иште иштеген бир таанышың жок болсо, даже адамдын өлүмүндө эле бир кандайдыр бир жыйынтык чыкпайт экен да, эгер тааныштарың жок болсочу. Мен ошондой эле жыйынтыкка келдим да. Ошол эле негизде азыркы учурда 23-чү болгон окуянын негизинде могул жерге даже СНБга арыз менен кайрылганмын, Генеральный прокуратурага арыз менен кайрылганмын. Ушул Жалал Абад шаарынын прокуратурасын, ички иштер башкармалыгын ушуларды көзөмөлгө алып бериңизчи, ушундай эч кандай бир жыйынтыкка келе албай атышат, бир чындык болбой жатат деген негиз менен. Бирок негедир мен азыр эмнеге мындай жыйынтыкка келип атам, бир тааныштары бар, жогору жакта бир колдогон, коштогон адамдары бар деген жыйынтыкка эмне себептен келип атам. Даже ошол СНБга жазылган далил келтирип, экспертизанын заключенияларын тиркеп атам. Бардык ошол каралбай калган арыздарды тиркесем да, даже СНБ да көңүл бөлгөн жок да. Мисалы 24-жылы ал убакча Камшыбек Кыдыршаевич кызматта болчу. Ошол адамга арыз менен кайрылгам. Даже биз телефон чалып, телефон аркылуу да Камшыбек Кыдыршаевич менен байланышуулар болгон. Бирок андан көп узабай эле эч кандай, же балким алар тараптанбы, мен ага түшүнгөн жокмун, эч кандай кабыл алуу болгон жок. Бирок кабыл алабыз деген сүйлөшүүлөр болгон Камчыбек Кыдыршаевичтин өзү менен. Бирок эч кандай кабыл алуу болгон жок. Андан деле жыйынтык чыккан жок деп айта алам. Экинчи жагдай азыр 2024-жылы. Ал эми бул бир тууган иниси, бир туугандары тарабынан болуп атат. Анын бир тууган эжеси азыркы учурда Айзат Раматилаева деп немеде иштейт. Вице-мэр болуп иштеген, ошо мэрияда чоң кызматтарда иштеген. Азамат Раматилаев деп ошол только жетекчиликтерде иштеген бир тууган акасы, байкеси мындайча айтканда, ошолордун бир таасири тийип атабы деген да ой болуп атат. Өзү Бекзат Раматилаев азыр бажы тармагында иштейт, азыркы убакка чейин иштеп келет. Анын мисалы эми өзү мыйзамды түшүнгөн адам Бекзат Раматилаев, эми бажы тармагында деле закондуу нерселер бар, мыйзамды түшүнгөн адамдар мамлекеттик кызмат болуп эсептелинет да.
Айта кетчү жагдай, ошол соттун 2024-жылы эми ортодогу 4 бала биздин ортобуздан жаралган да, аларда эч кандай күнөө жок. Бирок азыркы учурда балдарымды деле ошо 24-жылды чыккан чечим, мен ошону күткөм да, балдарым мен ошол соттун чечимин аткарат го, бул мыйзамдуу нерсе деп күтүп келгем. Бирок ал деле мына 2 жыл, 25, 26, 2 жыл болуп атат. Бул жерде соцзащитанын актысы, бул жерде сот аткаруучулардын актылары турат. Негизи, эгер соттун чечимин аткарылбай атат деген акты түзүлгөндүн негизинде иш козголуш керек болчу. Ал мамлекетте иштеп жаткандан кийин ол мыйзам эмне экенин түшүнүш керек болчу. Бирок 2 жылдан бери Бекзат Раматилаевка деле эч кандай чара көрүлбөйт, анын үстүнөн деле эч кандай бир иш козголбойт. Соттун чечимин аткаруу боюнча деле жоопкерчилик бар да негизичи. Ошол жагдайлар болуп атат. Анан бирок эми айта кетчү жагдай көп, мону да бир эске ала кетсеңиздер, анткени дегенде азыркы учурда алимент маселеси аябай актуалдуу маселе болуп атат. Бул негизи мен как аял киши катары мен мактанбайм деле, буну как мен өзүмдүн балдарымдын астында обязанностьтум деп эсептейм. Азыркы учурга 2021ден 26га чейин почти мен Бекзат Раматилаевка 700, даже 800 миңге чейин алимент өткөрдүм. Как аял катары мен өзүмдүн милдетим деп аткардым. Бирок бул нерсени азыркы учурда 4-төн 5тен балалуу кылып деле өзүнүн балдарына, даже эркек болуп туруп ошол жоопкерчиликтен качып жүргөн жарандар толтура. Бирок ошого деле карабастан мен мисалы эми өзүмдүн как адам Кыргызстандын жараны катары мен мыйзамды түшүнбөсөм деле, мен бир жогорку билимдүү, эми жогорку билим алып жатам, бирок жогорку билимдүү адам болбосом деле, как эркек болбосом деле, мен азыр балдарымдын астында милдетимди аткарып жатам деп ойлойм. Бул деле как эме да мыйзамга баш ийиш керек. Ал алимент чыккандан кийин сөзсүз түрдө аткарылышын билем мен. Бирок мыйзамды түшүнгөн адам катары, бирок ушундай нерселерге келгенде ал адам түшүнөт. 2 ай, мисалы 1 ай какой-то бир причиналарга байланыштуу 1 айдын алиментин төлөбөй калсам же 2 айдын алиментин төлөбөй калсам, мыйзамга баш ийбей атат, алиментин төлөбөй атат деп мен жашаган жеримдин сот аткаруучуларына барып үстүмөн заявление жазат да. Эмилбекова немесин, мыйзам алдындагы жоопкерчилигин сезбей жатат, алимент төлөбөй жатат. 2 айдын алименти үчүн Раматилаев Карагулжага, мен жашаган жериме чуркап барат, алимент төлөбөй атат деген негиз менен. Бирок өзү сот чыккан соттун чечимин аткаруу эмне экенин билбейт. Эми аларга закон иштебейт да, мындайча айтканда. Эми ушул маселелердин как юридикалык жагын юрист катары, жактоочум катары сизге сөз берсек. Суроо берсеңиздер. Бекзат Раматилаев сиздин жолдошуңуз, э? Бывший жолдошум. 2021ге чейин 7 жыл чогуу жашаганбыз. 7 жыл. Бирок ошол убакытта как далил катары, документальный далил катары ошо 7 жыл аралыгында да үй бүлөлүк зомбулукка кабылган, ушундай башына сотрясение кылган, денесинин баары даже этикага туура келбей, туура келбей, даже ушу кровотечение болгонго чейин сабаган учурлары ички иштер башкармалыгына катталган. Буну как далил катары айта алам. Сиздин апаңыз Россиянын жараны болсо, бул жака келип келгенде жанагы урду деп арыз болбойсузбу? Анан ошондой факт болгон эмеспи негизи? Андай факт эми мындай логично алганда деле 3 жылдап көргөн эмес да, тайнеси 3 жыл аралыгында неберелерин көргөн эмес. Анан ал акыл эси соо адам да, мындай каттоодо турбайт, психически больной эмес. Анан ал жерде көптөгөн адамдар болгонда, эми адамдардын арасында невозможно да, бирөө жарым айтат эле да, мына апасы урду деп. Бир гана кызымдын сөзү болуп атат. Ушу тайнем мени урду дегенчи. Бирок андан башка далил жок. Кызын ургандыгы туурасында. Үйгө барганда, эми 7 жаштагы кыз болчу, ал вакытта 1-класска барган кыз болчу. Бир үйгө барганда бир тиши, сүт тиши түшүп калыптыр. Бирок мамам анын жанына даже жологон эмес да. Мен апасы катары мен көрө албай келдим, бирок кандайдыр бир эле себептерден ошол ушундай случай келип чыгып калды да. Мен анын кандай болгонун өзүм деле түшүнбөй калдым. Урганга мындай возможность, эми мындай возможность болгондо деле небересин неге урат? Неге мындай кандай бир себеп болуш керек да? Себеп болгондо деле тайнеси 3 жылдап, 4 жылдап көрбөй жүргөн тайнесин неге урат анда? Акыл эси ордундагы адам болсо, өзү сагынып неберелерин көрө албай жүргөн болсо, неге урат?
ошол киши каяка барганда силер балдарды алып кеткенсиңер деп ичкимде. Жок. Биз ошол жерден эле мени ошол баланы талашып, наоборот ал жерде мен жабыркап атам да. Мен баланы келип кучактаган да жокмун. Апам да жанына да жологон жок. Бирок ошол ызы чуудан улам эле бир 5 минуттун аралыгында эле бир тууган иниси жетип келди. Өзү азыр Кызылкаяда таможняда иштейт, эми Баткенде. Ошол жакта жумушта экен, бир тууган инисинин эжелерин жөнөтүптүр, кызды алып кеткени келиптир, көрсөтпөгүлө деп. Анан атасы көрсөтпө деген деп, кызды талашты, ошол жерде конфликт болду. Анан ошо кызды талашкан учурда мен жабыркап атам да. Мен бербейм деп талашып атам, алар алам деп талашып атат. Ошонун ортосунда конфликт чыкты да. Анан албайм деп мени түртү үрдү. Эмеде кышында февраль айы болчу. Анан ошол жерде жыгылып, кабыргам сынып, анан башыма сотрясение алдым да. Окуя Жалал Абад шаарында Грамотеев мектебинин алдында болгон окуя. Мен жок, 21-жылы биз ажырашкан убакытта мени дагы ушундай жала менен бир соседибиздин үйүнө уурулукка кирди, ушундай бир ошондой нерселер менен айыптап, мени да каматканга аракет кылган да. Бирок ал жерде 1.200.000 ущерб бар болчу. Эми анын азыр ал эски окуя, алардын баары мен соттуулугумду да жойдум. Ал 1.200.000 ущербти да төлөп бердим. Ошол балдарымды алам деп, азыркы учурда өзүмдүн үйүм дагы бар. Ол сот иштеринин бардыгын жаптым. Бирок эми азыр менден эчтеке таппай, азыр мен балдарымды алганга аракет кылып кайрадан сотко кайрылып атам да, үйүм бар. Ал айтып аткан азыр судимый сот иштери бар деп жүрдү. Мени да ушинтип каматканга аракет кылган жалалар мененчи. Бирок мен ал соттон чыктым. Эми кандайдыр бир байгы мойнума алып алганым үчүн ошол 1.200.000 ущербти да төлөп бердим. Ошол эми менин алиментим төлөп атканым, балдарымды үй жай алып атканым, ошол өзүмдүн соттуулугумду жоюп атканым, ошол мендин азыркы балдарымдын алуу үчүн менин аракетим деп эсептейм. Өзүңүз негизи жеке жумушкасыз жана? Жок, мамлекеттик кызматта иштебейм. Орточо айлыктын эсеби менен алимент төлөйм азыркы учурда. Өзүм жеке ишкермин азыркы учурда. Азыркы учурда эмеме доходумду тастыктай ала турган деле документтерим бар азыркы учурда. Эми балдарды алып багууга азыркы учурда толук мүмкүнчүлүгүм бар деп эсептейм. Азыркы 3 жыл аралыгында ошого аракет кылып келдим да. Апаңыздын үстүнөн арызды качан жазды? Февраль айында 1 айга эмгек өргөөгө келген. Ошол жок, 2023 жылкы. Арыз качан түшүп атат? Апам Россия жергесине кеткенден кийин түшкөн, ошол күнү эле түшкөн арыз, урду депчи, ошол күнү арыз түшкөн. Бирок биз апам Россияга кеткенден кийин билдик да. То есть 3 жыл мурун түшкөн арыз? 3 жыл мурун түшкөн арыз. Азыркы учурга чейин биз кече жакында эле международный розыскада экенин билдик да. Эми мен ойлодум, менин кабыргам сынган арызым каралбай жабылып кетсе, алардын деле жазган арызы каралбай эле турат го деп ошентип ойлогонбуз. Анан азыркы учурда тайтам ооруп калды. Анан мамам Кыргызстанга келиш керек болчу. Анан барса, ошол жерден регистрациядан өтөйүн деп атса, сен Кыргызстанда международный розыскада экенсиң, сен барсаң уже камак түрү тандалган, барсаң СИЗОго отурасың, соттун өкүмү чыкканча СИЗОдо кармаласың, сага ошондой өкүм чыккан соттон дептир. Биз ал боюнча таптакыр маалыматыбыз жок болчу даже. Анан азыркы учурда мына 2026да июль айында мен прокуратурага кайрылдым. Ошону камак жүзүн, баягы үй камагынабы, же бир ошондойго алмаштырайлы деп мен арыз менен кайрылдым да. Мен мамамдын келип СИЗОдо отурушун каалабайм, бир жала менен эле деп. Арыз менен кайрылсам, мындай деп жооп берди мага. Ошол Базаргүл Матоморова качан СИЗОго алып келип отургузулат, анан иш жанданат дейт. Негизи биз адвокатка ордер берип, адвокат деле иш алып барса болот. Мен мамамды Кыргызстанга келтирбей туруп, ошол СИЗОго
отургузбаштын биз чарасын көрдүк да. Ишти жандандырып бергиле десек, ишти жандандырбады. Потому что бул жерде дагы бир мындай вмешательство бар да. Аларга уже Раматилаевдарга мен жеткен деп ойлойм. Бул адвокат иш алып барган атат, анын апасы камалбай эле жөн эле бир сотко келип ошондой бир жоопкерчилик каралган атат дегенде, прокуратура азыркы учурда ишти жандандырбайбыз, качан Базаргүл Матоморованы СИЗОго алып келип отургузат, анан кийин биз ишти жандандырабыз деген жооп берди. Негизи жөн эле ишти жандандырып койсо деле бул мыйзам бузууга жатмак эмес да. Азыр алардын максаты мени камай албай калды, ошол апамды камаш керек болуп атат да. Балдарым Жалал Абад шаарында, Достук кичи районунда жашашат. Мына 2 жыл аралыгында соттун чечиминен кийин деле көрө алган жокмун балдарымды. Эч кандай ошол сот аткаруучуларга барам, эч кандай негизсиз эле балдарымды алып келбейт. Сот аткаруучу жолугушуу белгилейт, апасы келатат, көргөнү келатат деп могул. Анан ошонун негизинде акты түзүп берет. Эч кандай себепсиз эле атасы балдарын апасына көрсөтпөй жатат. Ошону айтып атпайм, мен азыр 700 000, 800 000ге чейин акча өткөрдүм. Мен буну өзүм милдетим деп эсептеймин. Мен ого милдет деле кылбаймын. Бирок менин багы ичимдеги бир мындай кыйнап аткан нерсе биринчиден балдарыма болгон сагынуу. Мен азыр ойлошот мүмкүн бүт бар жогун эле бул жашоосу жакшы да эле, балдарсыз эле жашоосу жакшы да эле деп көрүнүп атат го деп ойлошу мүмкүн да эл журт делечи. Бирок мен 21ден бери, как эне катары, мен энелер түшүнөт болуш керек. 21ден бери бир чындык издеген адам катары 7 жылдык сагынуу ичиңдеги болгон бүт нерсени өчүрөт экен да. Мисалы ичимде көз жашым деле калбады, мындай жүрөгүм бир катып, бир ташка айланды десем деле болот да. Уже бардык нерсе менен смириться эткенди үйрөндүм. Мындай придется баягы балдарымдын атасынын ошондой зөөкүрлүгүнөн мен ошондой мындай эмоциямды жашырганга, көз жашымды жашырганга, элге бир слабый жагымды көрсөтпөгө, жашоом бардык адамга жашоомдун жакшы экенин көрсөткөнгө гана үйрөндүм да. Ошол негизги. Аракет кылдым. Каалабай атам. Негизи международный розыскага ал азыр хулиганство менен, мелкий хулиганство менен иш козголуптур да. А по закону мелкий хулиганство менен международный розыскага бергени мүмкүн эмес да. Бул же бир мамлекеттин башында отурган адам бир өзүн бир законду каалагандай калжай ала турган адам гана жасай алат бул нерсени. Противозаконно нерселерди ошол каалагандай кылып, өз каалагандай жака өзгөртө алат да законду. Эгер колунда бир полномочиясы болсо, бир чоң иште иштесе, ошол гана адам жасай алат деп ойлойм. А бирок азыркы учурда балдарымды алганга аракет кылам. Дагы сот процесстери болот буга чейин. Эмнени негизинде мен аракет кылам? Сотко мен бул балдарды эч кандай ошол чыгарылган 2024-жылы чыгарылган соттун чечимине баш ийбесе, ал чыккан чечим аткарылбаса, мен кайрадан сотко кайрадан жаңыдан жагдайлар менен, кайрадан доо арыз менен кайрылганга толук акым бар. Ал анын негизинде ошо эч кандай алименттен карызың болбосо, балдардын астында милдетиңди аткарып аткан болсоң, кийинки ошол тарап соттун чечимин аткарбай аткан болсо, мен толук түрдө сотко кайрылганга акым бар. Ошонун негизинде балдарымды алууга аракет кылып жатам азыр. Соттун чечими боюнча канча убакытта бир көрүшүңүз керек болду? Соттун чечими боюнча ар бир жумада суббота воскресенье мен ошону эми суббота воскресенье күнү 4 саатка гана көрө алам да. Мен ага да ладно 4 саатпы, 5 минут, даже 4 саат эмес, мен 5 минуттага да ыраазы элем балдарым менен көрүшкөнгөчү. Бирок ошол 4 сааттык чечимди дагы азыр соттун чечимине баш ийбей, өзүнүн ошо балким акчасынын күчү болуп атабы, же бир ошо тууган уругунун немесинин мансабынын күчү болуп атабы, эмнегедир 2 жыл аралыгында эч бир ошол соттун чечими да аткарылган жок да. Ага чейин көрүп жүргөнсүзбү балаңыз? Ага чейин көргөнү барсам, монтип кабыргам сынып, башыман сотрясение алып, ушундай жагдайлар болуп келди да. Бирок ага карабастан бара берет элем, мен көрсөтчү балдарымды, көрсөтчү деп, бирок ага чейин деле эч кандай действие болгон эмес. Дагы бир жагдайды айта кетейин, урматтуу президентибиз ушул
соцзащита боюнча дагы айта кетүүнү туура көрүп атам. Анткени дегенде 2023 жылы мен вынуждена была балдарымды уурдап качуугачы акыркы аракетим ошол болду. Бирок ошол аракетим ишке ашты. 7 жаштагы 2015 жылы төрөлгөн кызымды 2023 жылы мен уурдап келгем ошкочу өзүм үйүмөчү. А бирок ошол убакытта дагы келип мени ошол үйүмөн таап, милициялар менен келип телефондон каерде жүргөнүмү анықтайт экен. Мен тууганымдын үйүнө барып жашырынгам. Ошол жерге келип сабап, мына ошол убакыттагы мына көгөргөн эмне сүрөттөр бар эле. Ош шаардык ички иштер башкармалыгына дагы мондой болуп, денелеримди көк ала кылып, башымды сотрясение кылып, башымды жарып сабап кеткен. Ошондо ички иштер башкармалыгына ушундай кылып келип уруп кетти дегенде да мага эч кандай чара көрүлгөн эмес да. Ошол кыскача айтканда мындай ошол маалда азыр эми баягы оюм бөлүнүп кетти. Ошол маалда кызымды алып келсем, башынын баары биттеп кеткен. Мен ошодон кийин аябай аракет кылдым. Дагы деле болуп пресс-конференцияларды курдум. Кыздарым кароосуз. Карасам, ол аркаларынын баардыгы көгөрүп, буттарынын баары көгөрүп кеткен да. Анан кызымдан сурадым, эмне денең баары көк ала десем, няням урду дейт. Атам бир жумалап 15 күндөп таможняда иштейт да, 15 күндөп кеткенде нянясы балдарымды урат экен. Эми мен өз көзүм менен эми 7 жаштагы кыз алдабайт болуш керек. Ошо няня мурду деп ошентти. Ал боюнча деле соцзащита эч кандай жооп берген жок да. Мени да сабап кетти. Ошол боюнча дагы да балдарымды көрө албай калдым. Азыркы учурда мен балдарымдын абалы кандай экенин билбейм. 15 күн таможняда жүрөт. Бирок 15 күн таможняда жүрөт деп сот убагында айтканмын. Балдар кароосуз калат деген жагдайды да эч кандай эске албай, ошол 15 күн талаада жүргөн атасына балдарды өткөрүп берди да. Баштары биттеп кеткен, онун видеолору деле бар. Денесиндеги көк ала тактарын да тартканмын. Эми ал боюнча пресс-конференция берген, бирок ал боюнча бездействие болгондуктан азыр деле бир чыгарууну туура көргөн жокмун да. Эми азыр деле баары бир мындай учур болду да. Жанагы СНБга арыз менен кайрылдым, Генеральный прокуратурага арыз менен кайрылдым деп атпаймынбы? Ошол убакытта каралбаган. Ал убакта Камчы Кыдыршаевич неменин төрагасы болчу, Курманбек Зулушев Генеральный прокуратуранын начальниги болчу. Азыркы учурда эки адам тең немеде жок, кызматта жок. Азыркы эң биринчи максатым, азыр башка жетекчилер келди, башка алмашты дегенде, ошолордон бир үмүт менен азыркы учурда ошол Бекзат Раматилаевдин ошол соттун чечиминин аткарылбай аткандыгы боюнча, ошол бир туугандар уруп сабаса деле аларга эч кандай бир закон иштебей аткандыгы боюнча мындай жаңы келген бир жетекчилерден бир үмүт болуп атат да. Ошолор бир көзөмөлгө алып, ошолор бир мындай немеге көңүл бөлүүсүнө, эмеге алышууна жардам беретпи деген ой менен кайрылып атам да. Мурдагы жолдошум өзү бажы кызматында бир канча жылдан бери иштеп келет. Бир неме таможня тармагында бажы кызматында иштеп келет. Ошол боюнча да бир ошол мурдагы жолдошум боюнча дагы айта кетчү жагдай, мен СНБга мурдагы жолдошумдун менен как далил келтиргем да. Мисалы, мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, мен азыр бажы кызматында иштеп жүрүп, бир жылдын ичинде 2-3 особнякты салып коюш бул мүмкүн нерсе эмес да. Эми мен буну балдардын атасы катары жамандык каалабайт элем, бирок мени каматканга аракет кылган, энени баладан ажыраткан, атадан өзүнүн аялын каматканга аракет кылган адамды мен аябоону туура көрдүм. Анткени дегенде ошол мисалы кайсыл банкта кандай счеттору бар, кайсыл жылы мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп кандай имуществолорду сатып алган, бүт баарын СНБга ошол имуществолорунун барып ошол жерден мына ал жерде СНБнын сотрудниктери менен барып мен видео фиксация кылып үйлөрүн, особняктарын, бир туугандардын особняктарын, ошо Айзамат Раматилаев деп атат, бүт баарын видео фиксация менен кайрылганымда дагы эч кандай чара көрүлгөн эмес да. Мен ушинтип байлыгына, ушул мамлекеттеги өзүнүн кызматына таянып, ушундай мага зордук зомбулуктарды кылып атат деп арыз менен кайрылганымда да Бекзат Раматилаевга эч кандай чара көрүлгөн эмес.
дагы бир жагдайды айта кетчү болсом, мына Ош шаардык бажы башкармалыгында иштеп жатканда дагы бир эмеде мен эми баары бир баягы өзүмдүн балдарым үчүн күрөшүп аткандыгы боюнча ар бир маалымат мен үчүн важный да. Ошол жерде иштеп атканда бир сменде иштеп аткан адамдардын бардыгы жоопкерчиликке тартылган. Ошол бажыда ошол эме кызматынан кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн ошол сотрудниктердин бунун бир командада бир сменде иштеп аткан сотрудниктердин бардыгы жоопкерчиликке тартылат, кызматтан алынат. Бирок эмнегедир Бекзат Раматилаев ошондой жерлерден курук чыгып кетет да. Эч кандай ого чара көрүлбөйт. Именно ошол 2-3 адамдар бир ушунун жанында турган адамдар, бир сменде иштеп аткан адамдардын үстүнөн кылмыш иши козголуп, кандайдыр бир кызматынан кыянаттык менен пайдаланды деген случайлар болгон учурда дагы Бекзат Раматилаевга эч кандай чара көрүлбөйт. Эми өзүңүздөр деле көрүп атпайсыздарбы, азыр мисалы соттун чечимин аткарбай атат, онун негизинде алимент алып атат, бир туугандары сабап атса деле, кабыргамды сындырып атса деле, алардын бир туугандарына эч кандай чара көрүлбөй атат. Мен ошолорду как далил катары эсептей алам, анын кызматынан кыянаттык менен пайдаланып аткандыгы боюнча. Так, саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Менин атым Мамажанова Шахида. Ошо Ош шаарында биз адвокаттар коллегиясы юрист болуп иликтенем. Ошого чейин бизге ошол жаран Элимбек кызы Айгерим деген жаран кайрылган. Бул боюнча мен юридикалык баа берүү жөнүндө, бул балдар жөнүндө именно мен айта кетсем. Мен көбүрөөк ошо үй бүлө маселе боюнча деле мен өзүм соцформаттар деле жүргүзөм. Бул жакта бардык 2023-жылы 4-апрелинде чечим чыккан. Бул жакта балдары атасы менен калтырып, андан сырткары бала менен жолугушуу жөнүндө график түзүлгөн. Андан кийин буга макул болбой, Эмилбек кызы кайра эле облус сотко кайрылып, андан деле аныктама чыккан. Ал мыйзамдуу күчүнө биринчи чечим чыккан, биринчи инстанция чыккан чечимди күчүнө калтырып коюшкан. Андан кийин буга деле нааразы болуп, Эмилбек кызы кайра эле жогору сотко кассационный даттануу менен кайрылган. Кайрылгандан кийин деле ошондо деле биринчи станцияда чечим чыккан, ошол күчүнө калган. Бул боюнча айта кетсем, ошондой боюнча азыркы күндө бул мыйзамдуу күчүндө турат чечими, бирок азыркы күндө өзү айтып кетти бизге деле. Эмилбек кызы канча жолу балдардын коргоо бөлүмүнө, андан сырткары эмне боюнча ПССлерге да кайрылып, сот аткаруучуларга эч кандай бизге көрсөтпөй атат. Азыркы күндө деле бул жак деле арыз менен кайрылган. Азыркы күндө мына бул чечим эч кандай аткарылбай жататканын бизге айтып кетти. Андан сырткары бул боюнча деле биз дагы тиешелүү органдарга кайрылабыз. Арыздарды дайындап койгонбуз. Бул жөнүндө кайрылып, андан сырткары жолугушуу же болбосо баласыны алып бергенге аракет кылабыз. Анткени бул деле эне Республикасынын үй бүлө кодексинде деле көрсөтүлгөн ата эненин укугу бир. Бул жакта көрсөтүлгөн эмес апаныкы же атаныкы укугу көбүрөөк деп. Бул Республикасынын 71 жана 70 үй бүлө кодексинде көрсөтүлгөн. Ал ортосунда башка үй бүлө болуп жашаса деле, бирок баланы көргөнгө толук кандуу укугу бар. Ошондой урматтуу мекендештер. Мындай учурлар бизде көп деле катталып жатышат. Ошондуктан буну мыйзам чегинде биз карап, юридикалык баа берип, чечимге чыгышканын бул жактын юридикалык жактан коргоп бергенге аракет кылабыз. Мындай да, ал жактан биз кайрылабыз, бирок ал жакта биз чечпейбиз, мыйзам чегинде судья чечип берет ал жакта. Биз бирок арыздарды тиешелүү органдарга кайрылып туруп, ал жакта сот процессинде жүргүзүп атканда биз далилдерди келтиребиз, бирок ал жакта уже соттун кароосунда, соттун чечими негизинде карап ошол жерде аткарылат. Негизи болобу, кайрылсаңыз? Кайрылсак болот. Андан сырткары мына графиги 4 саат деп көрсөтүлгөн, аны деле саатын узартсак болот, муну өзгөртүү жөнүндө да киришсек дагы болот. Негизи буга чейин эч айтып атпайбы, балдардын алып койгон себеби ушу үй жок, жашаган балдар караган. Жок, себептери бул жакта эми Себебин айтты да, ошондуктан сурап атканбыз мындай. Андан сырткары бул эми үйү бар адамга бериши сот жагынан балдарды сиз балдар менен ушул жак. не только ошол боюнча сизге жооп бере кетейин, ал жакта не только үй жоктугуна эмес, азыр деле үй жоктор деле баласын алып атат. Бул жакта эң главный вопрос баягы бул эжени ошол күндөрү соттолгону. Ошол жерле бул жактын ишине повлиять эткен көбүрөөк. Андан кийин балдардын психикасы деле. Ага чейин дагы балдар ошол жерде болгон. Эми биз билбейбиз кандай атасы ал жакка таасир эткен. Андан кийин балдарды деле ал жакта өткөрүлөт психологик экспертиза. Өткөндөн кийин мисалы бала ата менен жашайм же болбосо баланын психикалык абалын карап туруп чечимге чыгышат да.
көбүрөөк балдардын кызыкчылыгын бул жакта карашат. Андан кийин ошол бир эле бул жактын эмнеси болуп калган, соттолгону боюнча азыр соттолгону айтып атат өзү деле жоюлду деп, ошол боюнча көбүрөөк көңүл бурулуп калган. Бул апасы соттолгон экен, значит балдарга терең таасир этет деп туруп, ошондуктан атасына чечип берип койгон. Мындан кийин сиздер сотко арыз жазасыздар. Арыз жазабыз, андан кийин жагдайларды карап, анан балдардын жолугушуу графигин узартып, балдарды да биринчи кызыкчылыгын ойлош керек, биринчи очередь. Бул атаныкын эмес, эненики эмес, балдардын кызыкчылыгы. Азыр ошончодон бери жолукпай келгенде бул жак. Андан кийин азыр биз жолугушуу графигин көбүрөөк узартабыз. Балдар менен жолугушат, балдарды психикасын ойлогон чактан биз ошону балдар менен секин баягы жолугушуу график менен түзүрүп, анан балдардын өзүнүн кызыкчылыгына карап туруп, балдар ким менен жашап турган болсо, ошого карап туруп биз иш алып барабыз. Маалымат жыйынтыктоочу сөзүм, акыркы сөзүм, ошол азыркы каралып жаткан маселелердин баардыгына бир көзөмөлгө алып берсеңиздер, анан дагы бир кошумчалай кетчү жагдай, азыркы мисалы прокуратурада сот аткаруучуларды дагы сөзсүз түрдө журналистикалык иликтөөнү да кошобуз буюрса, алардын экинчи тараптын дагы ойлорун угабыз. Менин сөздөрүмдүн чын экенин далилдөөгө мен болгон күчүмдү жумшайм. Азыр эми адвокат айтып кеткендей эле, кайрадан сот процесстери башталганы турат. Ошону Раматилаевдардын бир кийлигишүүсүз адилеттүү өтүшүнө, ошону мыйзамдуу чечип беришине, эми азыр мен балдарымды карамагыма алууга, как эне катары аларга бир камкордук көрсөтүүгө эч кандай азыркы учурда тоскоолдук жок. Ошол сот процесстерин көзөмөлгө алып бериңиздерди суранам.